Assalamu alaikum урматтуу Нуркежи YouTube каналынын ардактуу катталуучулары, көрүүчүлөрү жана колдоочулары. Бардыгыңыздар амансыздарбы? Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн 18-12 ай 2021 жыл Москва убактысы боюнча саат 3 болду. Күндүзгү 3. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менин каякта жүргөнүмдү уже көрүп баамдадыңыздар болуш керек. Bir мүнөткө көңүңүздөрдү бурабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Бул дагы сиздерден келген суроо талап. Биздин WhatsApp номерибизге ушул биздин өзүнүн кыргыздар иштеткен таксопарк барбы деп ушундай сурагандар болуп атты. Мен сиздерге Атаман таксопаркыны сунуштап өтөм. Атаман таксопаркы Яндекс таксиге, Авто Курьер, грузовой доставка, Сити Мобилге подключение кылат. Такси кызматында 3 жылдан бери элге кызмат кылып келип олтурат. Бул жерде кошулуу үчүн WhatsApp номер, Viber жана Telegram номер, ушул номерлерге кайрылсаңыздар болот. Парктын шарттары жөп-жөнөкөй болгону 2,5%, акча чечүү Force Money'ден бекер 24 саат без лимит, онлайн поддержка 24 саат жумасына 7 күн. Сиздин заказыңызда кандайдыр бир кыйынчылыктар туулган болсо, номер аркылуу паркка чалып, ошол проблемаңызды чечсеңиз болот. Андан сырткары, бул парктын эң жакшы жагы, сиз бир досуңузду алып келип ушул паркка регистрация кылсаңыз, ал досуңуз 10 күн иштеген болсо, сиздин балансыңызга 500 рубль парктын атынан подарка болот. Андан сырткары, таксиге караштуу документтер: кисарт, путевой лист, страховка жана карточка водителя, договор аренда жана лицензия документтерин жасайт. Андыктан бардыгыңыздарга сунуштап өтөбүз. Нуркежи YouTube каналынын көрүп чалдым десеңиздер, сизди жылуу жумшак мамиле кылып тосуп алат. Эгерде сиздерди Нуркежи YouTube каналынан деп айтсаңыздар, мындай катуураак бир сүйлөп койгон болсо, сөз түрдө биздин WhatsApp каналга кайрылсаңыздар, биз бул байкебизге эскертүү иретинде бир чара көрөбүз. Андыктан биз менен бирге болуңуз. Мен сиздерге бул чыгарылышта сиздердин суроо талабыңыздар менен адамдардан сураштырып жүрүп, издеп жүрүп араң таптым. Өзүңүздөр экранда көрүп турган экскаватор, манипуляторда иштеген бир тууганыбыздын иши жана графиги жана айлык маянасы тууралуу кыскача, нускача маалымат берип өтөбүз. Андыктан барыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Биздин каналды колдоп, биз буюрса 12 000 болдук бүгүн. Урматтуу көрүүчүлөр, катталуучулар, сиздерге демек туура эле багытта, туура эле максатта видео тартып жатыптырмын. Рахмат колдооңуздарга, дагы да колдооңуздарга муктажбыз. Эгер кимде ким биринчилерден болуп көрүп жаткан болсо, сөз түрдө биздин каналга катталып, мындан дагы кызыктуу, мындан дагы керектүү маалыматтарды биздин канал аркылуу көрүп турсаңыздар болот. Анда эмесе биз баштадык. Ушул өзүбүздүн Акимбек байкебизден мен сиздерге жакшылап маалымат алып берейин. Андан сырткары бул жерде өзбек, тажик жарандарына дагы жумуш тапса болчу да. Мына көрүп атасыздарбы? Тиги 8-9 кабаттарда барды ушу биздин өзбек, тажик бир туугандарыбыз иштеп жүрөт, мынакей. Стройка аябай каттуу жүрүп атыптыр. Бул жерге 56 этаж здание курулат экен. Мынакей көрүп атасыздарбы? Ушулар биздин өзбек, тажик бир туугандарыбыз. Так, биз баштадык анда. Акимбек байкебизден жакшылап сурайлы. Мына кылып аткан ишин көрдүңүздөр. Трактордун ичинде жылуу олтуруп алып, өзүнүн ишине кылып аткан учуру. Так, токтойт экен, Токтоду, мына биз тракторга чыгайлычы. Бисмилла. Ассаламу алейкум. Мына көрдүңүздөрбү? Азыр мен өтөгө чыгып алайын. Анан жакшылап учурашып, сурашып. Акимбек байка кандайсың анан? Жакшы. Ден соолугуңуз жакшыбы? Иштеп атасыз, чарчабай? Иштеп атабыз. Биягы Евро трактор го. Көрдүңүздөрбү тракторду? Бул конфеттерге чейин коюп алган. Бали. Конфетиңизден алгач ос кейил дагы анан бериле турган суроолорду бере баштайлы. Мен бул жакка олтуруп алайын, Анан канча жылдан бери бул эмеде иштейсиз, Акимбек байка? Бул трактор манипуляторбу, не деп коётун? Бул ЖСБ-3. ЖСБ-3, Канча жылдан бери иштейсиз ушул фирмада? Бул фирмада 5 ай болду го бул. Именно ушул фирмада, башка жакта дагы иштегенсиз? Түрдүн фирмасы. Башка фирмада иштеп келдик, 1-2 жылдай. Анан бул именно ушул фирмада кайсы график боюнча иштейсиз? Кандай графикте иштейсиз? Саар 8ден кечки саат 7ге чейин жумуш болот. Сааргы 7ден кечки саат? Сааргы 8ден
Kechki 7'ge чейин жумуш болот. Акимбек байке, кап этпесеңиз, ылдыйга эле түшүп туруп, өзүңүздөн жакшы маалымат алайлы. Жүрүңүз ылдыйга түшөлү, кеңирирээк. Кандай дедиңиз? Bir 2 minut bizden hazır ıldığa düşüp alayıq, hurmatly көрүүчүлөр. Traktordu öçürdüm mına. Көңүл буруп туруңуздар, hurmatly көрүүчүлөр. Берирээк азыр Акимбек байкенин өзүнө 5-6 суроолорубузду беребиз сиздер менен. Саныңа турат. Анан айтып бериң. Графигиңизди айтың. Графигим 8'den 7'ge чейин жумуш болот. Анан 10 saat 11 saat иштейсиз. 10 saat 11 saat. Күнүгө, а? Анан жумасына канча күн иштейсиз? Жумасына 6 күн иштейбиз. Жумасына 6 күн, а? Базар күнү эс алабыз. Пазар күнү как положено эс алуу. Мына, турганда. Көрдүңүздөрбү? Анан башка кайсы фирмаларда иштеп келдиңиз? Орустардын фирмасында иштеп келдим. Кайсы фирма негизи жакшы төлөйт? Бар эле жакшы төлөйт. Негизи ушул экскаватор, трактор айдагандарды угушум боюнча жакшы табат деп атат. Көрүүчүлөргө аягында айтабыз. Аллага шүгүр жакшы. Анан айлыгы жакшы, а? Кандай документтер керек бул жака? Бул жака российский права керек болду. Кыргыздардын өзүнүн права менен албайбы? Албайт, ишке албайт. Демек Кыргызстандын паспорту, регистрациясы, анан орус права керек. Орус права керек. Бул жакта өзбек, тажик туугандар дагы иштеп жүрөт экен да, көрдүңүздөрбү? Жакшы. Анан Акимбек байке, сиз bundan башка дагы трактор айдадыңызбы же только ушундай? Гусеничный айдаган. Гусеничный айдагансыз? Ардын айдап кете беребиз. Тандабайсыз? Жок. Тандаш жок. Чекеден эле айдап кете бересиз. Барына права бар. Барына бар, а? Кайсы категория бул трактордун? Бирдики 5 категория бар. Азыр менде В, С, Е бар. Трактордун правасы отдельно болобу? Спецтехниканыкы өзү отдельно бар. Аны сиз бул жактан алгансыз, а? 3 жыл мурун бул жактан алгам. 3 жыл мурун бул жактан алгансыз. Жакшы. Эми көрүүчүлөргө эң кызыктуу жери биздин катталуучуларга ошол бизде баягы Кыргызстанда жүрүп жазып аткандар көп болду. Айлык маянасы тууралуу, иштеген графиги тууралуу жакшылап иштеп жүргөн балдардын өзүнөн маалымат алып бер дегендиктен сизге келип отурабыз. Ошон үчүн мындай болгондой маянаңызды айтып коюңчу. Айлык маянаңыз канча? Эми саатына 350 тен төлөйм. Азы да 350. Азы да 350 тен. 400 ушундай. Бул эми баягы биринчи ай аз төлөнүп кийин көтөрүлүп кетеби же бир эле ставкабы? Бир эле ставка. Ошондо 10 saat 11 saat жазылат. 10 saat 11 saat жазылат, а? Ошондо бир айда таза канча түшүрүп берет? Бир күн входной менен. Средний 100. Средний 100, а? 110 120. 110 120. Чамчыда 90 болуп калат. 90 болуп калат, а? Майрам, анын жанында майрамдык сайрамдык да чыгарабы булар? Чамча кылып турат. Чамча кылып турабы? Тамак ашы бул жактан. Тамак ашы азыр ушул жерден азыр. Жатаканасы дагы бар? Жок. Жатаканасы жок, а? Анан бул өзбек, тажик туугандарга кандай бул жерде? Буларга патентini кылып берет. Жатаканагы тамак ашыны берет. Полный документтерин өздөрү жасатып, кыскасы только иштеш керек алар, а? Иштеш керек. 45 миң ушундай айлык берет. 45 миң айлык берет, а? Азыр кыргыздар аз айлыкка иштебей калды да. Себеп дегенде уже мындай маалыматтарды угуп атат, товарлар жетип турат, иштеп атат баардай, Кудайга шүгүр. Дагы кандай кошумча маалыматыңыз бар? Айта бериң, ушу биздин каналдын максаты негизи ушундай өзүбүздүн мекендештерге мусафирчылыкта бири-бирибизге багыт көрсөтүп, ушундай да. Мен айтайын деген ушу азыр экскаваторщик жетишпей жатат. Жетишпейт, а? Чындыгында. Дайым эле сурайт, водитель керек, экскаваторщик керек, же болбосо гусеничный экскаваторщик керек деп. Ошо Кыргызстандан, мен Кыргызстанда 2 жыл айдап келдим. Ошо бул жака келди эле, анан кайсы фирмага барсам сразу ишке алат. Демек, ошо мен айтайын деген Кыргызстанда 1-2 ай айдап жүргөнү, бул жака келип, праваны алып иштесе болот. Иштесе болот, а? Эч кыйынчылыгы жок. Праваны алыштын деле кыйынчылыгы жок. Кыргызстан жолдор бар. Мисалы Кыргызстандан өзүбүздөн жанагындай мындай спецтехникага права алып келсе болобу? Ошондой алып келсе, бул жакта алмаштырып чыкса,
Оңой болот. Демек өзүнүн Кыргызстандан эле спецтехника пробаны алып, бул жактан алмаштырат. Келип, бул жактан келип алмаштырса болот. Жакшы экен ишиңиз. Иштин кыйынчылыгы жок. Кыйынчылыгы жок. Отурабыз ичи ылык. Ичи жылуу экен бирок чындыгында мына. Эскеси аябай жакшы иштейт. Кийингенден эле байкасаңыздар болот. Куптурный кийинип алып, иштей алып берет экен. Ошол анда ийгилик ишиңизге. Майлы. Тапканыңызга берекесин берсин Алла. Сизге да рахмат. Ата ушундай киши. Мына туугандар, бардыгыны өз оозунан Акимбек байкебиздин өзүнөн уктук. Анча-мынча суроолор болсо, каяка кайрылса болот Акимбек байке? Сиздин номериңизди койсок, бизде негизи көрүүчүлөрдө түн күн деген мындай жок экен. Себеби өткөндө да выкуп боюнча мен өзүм номеримди YouTube боюнча реклама деп жазып койсом, мага выкуп боюнча деп чалып атат да. Окупай эле ушундай чала берет экен, урматтуу көрүүчүлөр. Ар бир видеону көргөндө мындай экранды толук окуп туруп анан чалсаңыздар болот. Бул жердин адресин эле коюп койсок туура болот. Себеп сизди дагы көрүүчүлөр беспокоить этпесин. Эгер кызыгып жүргөнөм деп ушуга жүргөнөм деген адам болсо, мен сүйлөшүп жакшы маалымат бергенге даярсыз. Мен номеримди коюп койсоң болот. Мен айтам ушундай. Жок, номериңизди койсок эме болуп калат. Уктатпай коет. Андан көрө, чын көрдүк да. Андан көрө бул жердин адресин калтырып коебуз. Ушул жерге келип туруп эле трактор айдаган, экскаватор айдаган Акимбек деп сурасаңыздар, ушул байкебизди көрсөтүп коет. Мына ушундай туугандар, эгерде окуп үйрөнөм деген биздин көрүүчүлөр, кызыгуучулар болгон болсо, адрести ылдыйга жазып коебуз. Келиңиздер, көрүңүздөр, окутуп, үйрөтүп, ишке дагы орноштурганга жардам берет. Бир сыйра дагы көрсөтүп коем, бул жер өтө чоң объект экен. Мындан башка дагы объекттер бар экен, урматтуу биздин өзбек, тажик бир туугандар. Сиздер дагы келип иштесеңиздер болот. Мен жана сурадым, өзбек, тажиктерди дагы ишке алат экен. Бул объект болбосо башка объекттеринде ишке алат экен. Андыктан сиздер дагы келсеңиздер болот. Ушундай. Мен сиздерге толук маалыматты жеткире алдым деп ишенем. Мен сиздер менен коштошоюн анда. Кийинки видеодон жолугушканча. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.